Урматтуу мекендештер, 2022 жылдан баштап биздин Кыргызстандык мекендештер жана бардык мигранттарды Россия чегересиндеги сөзсүз түрдө жылына бир жолу мед кароодон өтүүгө милдеттендирилген. Мына ошого байланыштуу биздин мекендештер жылына бир жолу азыр көпчүлүгү медосмотрдан өтүп жатышат жана көпчүлүгүндө ар кандай оорулар чыгып атат. Оорулар чыкканга байланыштуу көпчүлүккө запретте кирип атышат. Мед кароодон өткөндө көпчүлүк мекендештерде ар кандай оорунун түрлөрү чыгып жатат. Жугуштуу оорулар, мисалы үчүн жанагы ачык түбөркүлөз жана сифилис, спид деген оорулар чыгып жатат. Жана ошол оорулар чыккан мекендештер көпчүлүгү Россия жергесинде өмүр бою запретке кирип жатышат да. Мына ушулар тууралуу, ушул жагдайлар тууралуу кантип запреттен чыгуу мүмкүнлүктөрү бар жана ошондой результаттар чыккан мекендештер өздөрүн кантип алып жүрүү керек жана кандай иштерди кандай жолдор менен дарыланат. Мына ушулар тууралуу биздин юристибиз Мирлан Токтогулбеков байке менен бүгүн кеп кылмакчыбыз, кеп кеңеш алмакчыбыз. Мирлан байке, өзүңүз билесиз, көпчүлүк биздин мекендештер азыр массовый запретке кирип жатышат да көпчүлүгү. Ошол чындап эле оорулуу же кээ бирөөлөр айтышат, ишенбей жатышат. Кээ бирөө мен андай оорулуу эмес элем, тигиндей мындай деген сөздөр болуп жатат. Ушул деги эле ушул запрет, Роспотребнадзордун текшерүүлөрү жөнүндө мындай кеңири бизге мекендештерге айтып кетсеңиз. Саламатсызбы Кубатбек. Биринчиден бул 2022 жылы ушул закон кабыл алынган. Закон эмнеге кабыл алынган? Анткени бул Россия Федерациясына келген көптөгөн биздин жердештерибиз, Орто Азиядан келген мигранттардын көпчүлүгү өзлөрү дагы билбейт, кандайдыр бир жугуштуу оорулардын алып жүрүүчүлөр болуп эсептелинип, ошол эрегинде оорулар менен ооруп жүргөндүгүн билбей калып жатышат. Ошонун себебинен ушул закон кабыл алынган да. Бул закондун кабыл алынышына мына Санкт-Петербург шаарында 2021 жылы ачык туберкулез менен ооруган ушу Орто Азиядан келген мигрант келиндин төрөтканада ошо көз жаруусу болуп эсептелген да. Анткени ошол төрөткананы баардык ошол жерде жаткан оорулуулар, боюнда бар келиндер, жаңы төрөлгөн балдардын баардыгын башка ооруканаларга көчүрүүгө туура келген. То есть бул Россия Федерациясынын бюджетине дагы аябагандай чоң чыгашаларды алып келген да. Анан көпчүлүгү ушуреки өзлөрүнүн оорулуу экенин билбестен ушурекилерди дагы элдерге жугузган. Ошондуктан ушуреки закон келип чыккан. Бул закондун жакшы жагы да бар, эми жаман жагы да бар. Жакшы жагы бул, эгерде мындай карасак, Кыргызстанда жүргөн жөнөкөй жайкын жашоочулар дагы жылына бир жолу ушу мед кароодон өтпөйт. Ал эми ушу Россияга барып иштегенде ушуреки милдеттүү түрдөн өтүп, хотя бы ошо кандайдыр бир оорулардын пайда болуусун же болбосо ошоге ооруп калгандыгы жөнүндө кабардар болуп, ошоекини убагында дарылап калганга мүмкүнчүлүк алып калышты да. Эми мед кароонун экинчи жагы, терс жагы, көпчүлүк адамдарыбыз ошо мурун ооруган оорулары менен дагы же болбосо ошолеки ооруга кандайдыр бир шек болсо эле ошолекиндей кара тизмеге кирип кетип атышат да. Бул Роспотребнадзордун кара тизмеси деп айтылат. Роспотребнадзордун кара тизмесине кирген адамдар, сиз айткандай, бул бессрочный, то есть срогу жок, мөөнөтсүз ушуреки кара тизмеге кирет. Бул өмүр бою деп дагы айтсак болот да. Эгерде ошол кара тизмеге кирип калган адам убагында ошо кандайдыр бир медициналык документтерин алып келип Роспотребнадзордон өзүнүн ден соолугу чың экендигин далилдебесе, ал ошолеки кара тизмеден чыга албай эле өмүр бою жүрө берет. Ошондуктан биздин дагы эми өзүңүз билесиз, Москва шаарында, мына мен азыр Ош шаарындамын, Бишкек шаарында атайын офистерди ачканбыз. Анткени көпчүлүк биздин мекендештерибиз ошол кара тизмеден кандай чыгышты, кандай жолдору бар, эмне справканы алып келиш керек, ал справканын мөөнөтү кандай болуш керек, ал жерде кандай жазуулар болуш керек, ошону билбегендиктен биз ушурекиге офистерди ачып, ошурекилерди иштеп жардам берүүгө мажбур болдук десем дагы жаңылышпайм. Бул Роспотребнадзордун кара тизмесине негизи 5 оору менен кирет. Бул биринчиси бул СПИД, экинчиси наркомания, үчүнчүсү сифилис, төртүнчүсү туберкулез жана 5 оору менен кирет. Ошолеки 5 ооруда менен кирген кишилер милдеттүү түрдө ошолеки өзүнүн мекенине барыппы же болбосо ошолеки Россиянын атайын специализированный деп коет, атайын ооруканаларына жатып дарыланып,
Анан ошол эки оорудан айыккандыгы жөнүндө справкаларды алып келип гана ошол эки кара тизмеден чыга алат. Бул кара тизмеден чыгуунун дагы жолдору абдан татаал. Чынын айтышыбыз керек. Жөнөкөй адамдар эми аракет кылып чыгып атышат, бирок көпчүлүгү ошол эки кара тизмеден чыга албай калып жатышат да. Биздин атайын ошол эки үч офисибиз специально ошол эки биздин жарандарга жардам үчүн ачылган. Биз ошол эки көптөгөн жарандарыбызга аябай жардам бердик. Ошол эки кара тизмеден чыгуунун жолдорун эгерде бизге кайрылса, биз дагы толугу менен жардам берип, ошол экени чыгара алабыз. Демек, Мирлан байке, запреттен, өмүр бою запрет болгондон кийин запреттен чыкса болот да. Жолу бар. Эгерде ушул Роспотребнадзордун именно ден соолугуна байланыштуу түшкөн болсо, Роспотребнадзордун запретине, анда чыкса болот. Ошо өмүр бою запрет салат экен да буларчы. Анан булар азыр бул жерден жанагы лечение ал деп бир жака жөнөтөт экен го, Сахарова баргандан кийинчи. Алар чыгып кетиш керекпи, ошол жерде лечение алыш керекпи, кандай эми? Эгерде ошо лечение алып деп ошол жерге жиберсе, лечение алып ошол жерден деле чыкса болот. Бирок биздин көпчүлүк атуулдарыбыз эми лечение алып ошол жерде гана жатып, 4-5 ай, кээ бирөөнүкү 8-9 айга чейин уланып кетип атпайбы? Алар көпчүлүгү ошол жерде жата албайт, ошондуктан Кыргызстанга кетип калышат да. Ушу сен оорулуу экенсиң десе эле ушу Кыргызстанга кетип калат. Анан ушу Кыргызстандан дагы дарыланбай жүрүп алып атышат. Көпчүлүк биздин атуулдарыбыз айтып атат, эми менде мындай оору жок там депчи. Бирок бизге кайрылган ушул эки биздин атуулдарыбыздын 98%-нан ошол эки жанагы оорулар чыгып калып атат да. На самом деле бар, бирок алар өздөрү билбейт да аны. Не подозревать сами. Өзүлөрү да билбейт. Же болбосо алар мурун ооруп айыккан, бирок ошол эки айыккандыгы туурасында кандайдыр бир справкаларды көргөзө алышпайт. Мына жакында эле биздин бир атуулубуз келди. Бир ошол эки оорудан 3 курс дарыланыш керек да, 4 курс дарыланыш керек. Бул бир эле курсун өтүп коюп кетип калган мына Россияга. Россияга барганда чыгып калган анысы. Анан кайра келип дарыланганга мажбур болду да. Ошо курс толук өтпөсө дагы запретке кирип калат тең. Значит. Бул кандайдыр бир шек болсо эле ошол экеге кирип калат. Мисалы үчүн эгерде А, оорулар каныңда жүрө берет, ал өмүр бою калчу оорулар бар да, кээ бирөөлөрчү каныңда жүрө берет да, текшерген сайын чыга берет. Бирок ошол экени подтверждать этип, бул жугуштуу эмес деген стадияга түшүрүш керек да ошол экени. да, да. Ошо справкасы болуш керек. Анан справка алгандан кийин, анан кийин дальше неме болот деңиз. Справка алыш керек. Справканын дагы анын бир определенный формасы бар да. Эми баардык эле справкалар ал жерде да жарай бербейт. Определенный форма справка алыш керек. Ал справканын мөөнөттөрүнө да карайт. Мисалы үчүн, эгерде былтыр дарыланган болсоңуз, былтыркы справка менен мисалы үчүн Роспотребнадзордон уже өтө албайсыз кайра. То есть жаңы справка алып келиш керек. Ошол экенин баардыгын Роспотребнадзорго жиберип, ал жерден Роспотребнадзор да карап, эгерде ошол справка толук жана туура болсо гана чыгарат. Каршы. Сиздер эми ошол сиздерге кайрылса, сиздер ошол юридикалык жактарын көрсөтүп бере аласыздар, ошо жумуш алып бара аласыздар. Чыгарганга чейин дасы алып иш алып барасыздар да ошо адамдар Ал биздин көпчүлүк атуулдарыбыз ошо өзүлөрү чыгабыз, өзүлөрү эми мен туура түшүнөм, көпчүлүгү юридикалык услугаларды пайдаланганга даже ошо мүмкүнчүлүгү жок, шарттары жок да. Биз эми көпчүлүгүн кээ бирлерин шартына карап жардам деле беребиз, мындай бекер делечи. Бирок эми сиздер да туура түшүнүңүздөр, биздин дагы определенный чарчылар бар. Ал жерде процедуралар аябай оор, чаташ. Ал жерде Роспотребнадзор ушу биринчи сенин каалашың менен эле чыгарып койбойт ал жерде. Кээ бир убакта соттошуш керек болот, сот органдарына кайрылыш керек болот. Ошондуктан биз да кичинекей өзүбүздүн акыбызды алабыз. Бирок эми биз кыргыз болгондон кийин соответственно башка юридикалык кеңселерде, мисалы үчүн Россиядагы кеңселер абдан көп акча сурап ошол экени чыгарып атышат да. Биз болсо ошол экени өзүбүздүн жердештерибизге жеңилдиктер менен жардам беребиз. Милан байке, ошондо жанагы офистериңизди айтып кетсеңиз, Бишкекте кайсыл жерде? Ориентир айтсаңыз, хотя бы ориентир тапкан кандай оңой болуш.
Бишкек шаарында адреси дареге ушуреке Советская Донецкая мурунку 9 микрорайондо офисибиз. Ош шаарында ушу Келечек базарында, Москва шаарында Семеновский метродо өзүбүздүн атайын ушуреки юридикалык кеңселерибиз бар. Ошол жерге келсе биз весь спектр деп коет. То есть эгерде Кыргызстандан келсе, биз ошол жерден документтерин алып, Москвага жөнөтүп, Москвадан же болбосо Россиянын баардык булуң бурчусундагы Роспотребнадзордун органдарына жөнөтүп, ошол чыгарып бере алабыз. Урматтуу мекендештер, алда да номер турат. Ошол номер аркылуу эгер ушундай запретке түшүп калсаңыздар, жана сиздерге оору деп чыккан болсо, жанагы ушул номер алдагы WhatsApp номерге жазыңыздар. Ошол номерден сиздерге кеп кеңеш бермекчибиз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин видеобуз аягына чыкты. Мен ойлойм биздин видео сиздерге аябай полезный болду. Бул видеону биздин дос тууган, жора жолдош WhatsApp группаларга таратып коебуз. Жана албетте видеого лайк басып, каналга подписаться болобуз. Жана ошондой эле биздин Telegram каналда негизги жумуштарды алып бармакчыбыз. Telegram каналда акысыз консультациялар болмокчу. Telegram каналда сиздер үчүн 20% скидка менен жүктө нерселер Роскосманга, только биздин Telegram каналдын подписчиктери үчүн. Ошондуктан азыр биздин Telegram каналга жазылуу акысыз. Ошондуктан комментарийде биринчи ссылка жана ошондой эле описанияда турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кириңиздер, жана Telegram каналдан сиздер биздин кызматтарды кеңири жана эркин азыр колдоно алсаңыздар болот. Анда эмесе кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болуңуздар.